План уюп калган. Ташиевке кайсы өлкөдө операция жасала турганы белгилүү болду. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев Германияга учуп кетти. Бул тууралуу анын жакындары билдиришти. Эске сала кетсек, 2020-жылы ноябрь айында ал жүрөгү ооруп ооруканага түшкөн. Департаменттин пресс борбору УКМКнын башчысынын абалы туруктуу экендигин тактады. Дарыланууга кетээрдин алдында Камчыбек Ташиев өзү чет өлкөгө кетип жаткандыгын айткан. Мен үчүн дуа кылып тургула, мага жардамыңар керек. Кудай сактасын, баары жакшы болот. Эл үчүн өмүрүмдү курмандыкка чалууга даярмын деп жазган атайын кызматтын башчысы. Булак аргумент кейжи. Нарында көчөдө киши өлтүрүүгө шектүүлөр кармалышты. Нарында 6 февралда жергиликтүү тургунду көчөдө атып өлтүрүүгө шек саналган адам кармалды. Ал 25 жашта, Нарында турат. Шектүү күнөөсүн толук моюнга алганын ИЖ-20 үлгүсүндөгү документи жок мылтыкты милицияга өткөрүп бергенин Ички иштер министрлигинин маалымат кызматы кабарлады. Расмий маалыматка ылайык, кармалган жаран мурда бир канча жолу соттолгон. Уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү, ошондой эле кылмыш ишине тиешеси бар Lexus үлгүсүндөгү автоунаанын ээси 24 жаштагы жергиликтүү тургунда колго түштү. Өлтүрүлгөн адам 31 жашта. Расмий кабарга ылайык, ал да уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү катары каттоодо турган. Облустук ички иштер башкармалыгы окуя кечки саат 9га жакын болгонун кабарлады. Көчөдө жеңил автоунаада отурган кишини башка машинедеги белгисиз адам бир канча жолу аткан. Моюнунун сол жагына ок тийген жаран ооруканага жетпей көз жумган. Булак Азаттык. Тилек Токтогазиев: крысалар менен күрөшө берем. Дээрлик 100 күнгө жакын айыл чарба министри болуп турган Тилек Токтогазиев айрым маалымат булактарына маек берип жатып, айыл чарба тармагындагы аткезчиликти чиновниктер жана жогорку кеңештин айрым депутаттары коргоорун билдирди. Айтымында өкмөттүн жаңы курамына кирбей калышы да ушул себептен болушу мүмкүн. Бажы тармагынан, чек арадан унду, пескоблок, упак катары катташып өткөрүп жаткандар бар. Алар болжол менен жылына 1 миллиард сомду өлкө казынасына төкпөй жатат. Булар менен күрөшүүнү улантеребиз. Биз аларды крыса катары көрөбүз, деди Токтогазиев. Булак Назар Ньюс кейжи. Абдил Сегизбаев абактан бийликке кайрылды. Кыргызстандын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин мурдагы жетекчиси, мурдагы президентке талапкер. Учурда тергөө абагында жаткан Абдил Сегизбаев кечээ бийликке кайрылуу жасады. Ал өзүнүн президенттик шайлоо штабында иштеген адамдардын атайын кызмат тарабынан суракка чакырылуусун негизсиз деп эсептейт. Сегизбаев өз кайрылуусун социалдык баракчалар аркылуу таратып, штабында иштеген адамдар шайлоо мыйзамдарынын алкагында иштегендигин билдирген. Мен бийликке кайрылам. Эгер мени кылмышка айыптап жаткан болсоңор, ага мени шайлоо штабында иштеген адамдардын кандай тиешеси бар? Алар өздөрүнө жүктөлгөн ишти мыйзамдын алкагында аткарышты. Эгер кандайдыр сурооңор болсо, мага кайрылгыла. Катардагы кызматкерлердин эч кандай күнөөсү жок, деп жазылган кайрылууда. Сегизбаев ошондой эле бийликтин дарегине карата айтылган сын пикир үчүн куугунтук улантылып жатат деп эсептээрин кошумчалаган. Булак Назар Ньюс кейжи.